Assalamu алейкум достор. Силер менен бир ой менен бөлүшөм. Куран боюнча. Азыр Куран окуп жаттым. Негизи бир карынын айтканын уктум. Жалал Абади деген телеграмда канал бар, ошол жака да жазылып койсоңор болот. Ошол Куран жаттоонун методологиясы менен бөлүшүп турат да. Анан айтат, эң жакшысы Куранды ачып эле таңга жаттагандан кийин сразу эле окуп баштабай, колдон келсе баштан аяк окуп чыгыш керек дейт. Аяттарды жаттаганын ордуна баштан аяк кайталап окуй бериш керек дейт. Анан кийин сүрөлөрдү жаттасаң, ошол сага бот болот дейт да. Мисалысы мындай да, бул мисалы. Эгерде бизге 5 саат берилсе, бир бакты кыйганга, биз балтаны курчутпай эле бар болуп 5 саат чаап эметсек сынат, ал итак эле сынат, эртеби кечпей аракет кыла берсек сынат. Бирок анткенин ордуна бизде экинчи вариант бар. Экинчи вариант ал ошол 5 сааттын 4 саатын биз балтаны курчутканга эле кетиребиз. Анан 1 саатын да чабабыз. Ошондой сыяктуу да, эгерде биз баштан аяк 5 жолу, 6 жолу, 10 жолу, 20 жолу, да 100 жолу окусак, балким ушулар бат окулабы дейм да. Азыр мен мисалы силерге бир жерден, любой жерде ачып туруп рандомный окуп берейин. Мен любой жерден ачсаң, шашпай окуйсуң. Окуп жүргөн беттериңди сен билесиң. Мисалы, мындан коем. Аузубиллахи бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد فله أسلموا. Ушундай сыяктуу да. Бул эмне себептен мындай жай окуп атам? Себеби мен Куран көп окубайм. Ошол себептен жай окуп атам. Бирок азыр 4-үнчү жолу баштан аяк окуп чыкканга аракет кылып атам. Мына могул жака жетип калдым. Анан могул жака бүтүрүш керек да. Ушундай. Турган жерге жеттим да. Баштан аяк бүтүрүш керек. Экинчи вариант, биз 28 тамганы үйрөнүп алып эле, анан сразу бир сыра үйрөнүп окуп башташыбыз мүмкүн да, мисалычы. Бирок мисалы мен могу Вакыя сүрөсүн тилим нормальный келиш үчүн, муну кайталап окуп туруш үчүн, буну эң биринчи окуганда бир 20 мүнөт же бир 15 мүнөттөй окугам да, анткени шашпай окуйсуң. Шашпай, могуну мисалы нунга алмаштырасың же заны экенин билбей, анча-мынча жерлерден каталарды кетиресиң. Анан кийин эптеп бүтүрөсүң, анан 2-чү, 3-чү, 4-чү, 5-чи кайталагандарың уже жеңил болуп калат. Анан окуш жеңил болот да. Ошондуктан кээ бир эмелерди ушинтип канча бир мисалы 5 жолу кайталап турган окусаң, анан бат окуйсуң да. Мисалы мону окуп берейин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ятуфу алейхим вилданун мухалладун биаквабин ва абариқ ва касин мин маин ла юсаддауна анха ва ла юнзифун ва факихатин мимма ятахайярун ва лахми тойрин мимма яштахун ва хурун айн каамсали лу'лу'ил макнун. Ушундай сыяктуу да. Эми бул кайталап окуган себептен ушундай бат окулуп атат. Биз кайталабастан туруп эле любой бетти ачсак, жанагындай окуйбуз да. Ошон үчүн биз мисалы бир максат болсо, бир Куран именно ушул Курандык болсо, эгерде жаттагыбыз келсе, ошол кары бала айтты, кыргызстандык кары, бирок Россияда окуп, анан ошо телеграмда канал бар, Жалал Абади деп жазсаңар чыгат да. Ошол методологиясы менен бөлүшүп жатат. Андан көрөк биз баягы айтпадымбы, жана бакты сразу эле кыйып кирсе болот, бирок 4 саат бакты курчутуп эметкенге кетирсе, бак батыраак сынат дегендейчи, кыйылат дегендейчи. Ошондой мисалда эгерде биз 5 жолу, 10 жолу хатым кылабызбы, 100 жолу хатым кылабызбы, анан кийин жаттаганда айтып атат, окуганда батыраак, шатыраак, любой бетти ачасың, мисалы шатыратып эле окуп киресиң дейт да. Ошон үчүн ошондой. Анан эми айта турган сөз, эгерде биз медреседе же башка жакта окуганга мүмкүнчүлүгүбүз жок болсо, ошондой бир устаздардан карма алып үйрөнөлү ошолордон. Анан кийин аракет кыла берели да. Анан биз карайбыз деп өзүбүз мисалы 5 жылбы, 6 жыл намаз окусак дагы
дагы эле тиги кириллица менен окуп жүргөндөрүбүз бар да арабызда. Бул такыр негизи туура эмес экен да. Ошон үчүн колдон келсе 28 тамганы үйрөнүп, анан акырындан кыйналсак да окуп башташ керек да. Каарылар, алар деле асмандан түшүп калган жок. Элестеткиле, мындай килеген китепти, Кур'ан-ы Каримде 600 канча бет, 605 бет китепти алар туруп бир күндө жаттап калган жок да. Алар да башында тамга жаттап, кыйналып, антип, минтип канча жыл өткөрүп, анан кийин результатында ушу мыкты окуган адамдар болот да. Биз аларды карап туруп, булар как будто асмандан түшүп калгандай. Жок, алар деле бизге окшогон эки колу, эки буту, эки көзү бар. Бирок алар аракет кылган да. Эми биз кары болбосок дагы, алым болбосок дагы, жок дегенде жөнөкөй момун мусулман катары күнүнө бир 2 саат, 3 саат бөлбөсөк дагы, кичинекейден мынчалыктан күнүнө бир 15 мүнөттөн мынчалыктан бөлүп турсак, биз результатка жетебиз да. Мисалычы, кийин мени кызыктырбайт, мисалы, ким кандай окуйт, шундой окуйт. Албетте суктанасың алардын окугандарын көрүп, сонун окуйт экен деп. Бирок биз өзүбүзгө мындай максат коюшубуз керек экен да. Мен 5 жылдан кийин өзүмдү кандай көрөм, мен 10 жылдан кийин өзүмдү кандай көрөм. Мисалы, Шабдан болсо 5 жылдан кийин мына мен отурам, мен бир 10 пара Куранды жаттап койгом. Мен билбейм азыр кантип жаттайм, мен бирди да жаттап келетмин да. Бирок кыялданып коюш керек экен да, мындай визуализация кылып, так 10 пара Куранды уже жаттап койгом, Куранды мыкты окуйм, аят, тажвид, бүт эрежелерин баарын билем. 200 хадис билем депчи, мисалы, 500 хадис билем депчи. Ошентип кылып коюп, анан ушундук баш отубуз менен секирбесек да, күнүнө кичинекейден мынчалыктан убакыт бөлө берсек, анан аракет кыла берсек, ошол нерсе болот экен да. Туруп эле, кылбай туруп эле, бир күнү туруп 10 сааттын баарын ушул жаттап эметкенге берип салгансың, эртеси күнү жок да, андай болбойт да. Ошон үчүн колдон келсе кичинекей мондай жүрөктөн чечим чыгарып, кой 5 жылдан бери намаз окуйт экен, 2 жылдан бери намаз окуйт экен, ушул Куранды жок дегенде арабчасын үйрөнүп алайын деп ушундай бир максат коелу да. Анан кичинеден аракет кыла берели. Кичинеден аракет кыла берсек, сөзсүз түрдө максатыбызга жетсек болот деп ойлойм. Мен азыр ошол жолдо жүрөм да. Ошол жолдо жүргөн үчүн мен силер менен бөлүшүп атам. Балким бирөөңөрдө мотивация болбой аткандыр, балким ойлонуп аткандарсыңар, кантип кылыш керек, кандай кылыш керек, кантип жаттап баштайм. Чубак ажыга бирөө сурап берет го, намаз окуш үчүн эмне кылыш керек дегендейчи. Намаз окуш үчүн намаз окуп башташ керек да. Просто жүрөктөн чечим чыгыш керек. Баштайм мына 28 тамга акырындан үйрөнөм депчи. Анан иншалла ийгиликке жетебиз. Бизди кызыктырбаш керек. Бирөө ушундук окуп эле аалым болуп кетсе, мен дагы аалым болом депчи. Ал бизге кереги жок. Бизге өзүбүз билген нерсени мыкты аткарып, мейли кайсы иште болбосун, ошол ишинди мыкты аткарып, анан динибизди дагы хотя бы үйрөнгөнгө аракет кылсак, ошол бизге жөнөкөй момун катары жетиштүү болот. Эгерде медреседе же башка жакта окуса, ал башка мисал. Аларга алардын жолу башка да. Сага мага окшогон биякта Россияда иштеп жүргөн биякта адамдар болсо, экөөбүзгө окшомдор. Биз ушундай аракет кыла берели. Четинен акырындан баш отубуз менен секирбей, четинен мынчалыктан баштасак, иншалла ийгиликтерге жетебиз деп ойлойм. Ошон үчүн ушул оюм менен силерди бөлүшүүнү туура көрдүм. Башка тааныштарыңар болсо, тааныштарыңар дагы жөнөтүп койгула. Оюңарды, пикирлериңерди жазып кеткиле, ылдый жакка кандай ойлойсуңар. Силер дагы жаттайсыңарбы же жаттап жатасыңарбы, же канчасын жаттап койдуңар, же любой нерсени жазып кетсеңер болот комментарийгечи. Главное баягы туура нерсе болсун. Ошол достор, жакшы тургула. Буюрса дагы ойлор менен бөлүшүп турам ушинтип. Силерге дагы баарыбызга тең ийгилик каалайм. Ассаламу алейкум.